Салам достор, Кызыл Квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Биздин видеолорго лайк басып жана биздин каналга катталыңыздар демекчимин. Анда эмесе бүгүнкү жаңылыктарга өтсөк. Кыргызстандык футболчу Гүлжигит Алыкулов Казакстандык Кайрат футбол клубунун курамында Казакстандын клубогу мелдешин жеңди. Футболчунун командалаштары менен жеңишти майрамдаган сүйүнүчтүү сүрөтүн команда Facebook баракчасына койду. Кайрат менен Шахтердин финалдык беттеши Астана Арена стадионунда кечинде өткөн. Кыргыз футболчусу 81-мүнөттө оюн эсеби 2-2 болуп турганда алмашууга кирген. Негизги бөлүк жана экстра тайм 3-3 менен аяктап, жеңүүчү пенальти сериясынан аныкталды. Алматылыктар таамай тээп 9-8 эсеби менен жеңип кетти. Гүлжигит Алыкулов пенальтилердин бирин тээп гол киргизди. Ал эми атаандаш команданын футболчусу тепкен акыркы пенальтини Кайраттын дарбазачысы Покатилов тосуп алган. Айжан Анарбекова Билбоо күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу Манас университетинин расмий баракчасына жарыяланды. Маалыматка ылайык, Айжан Анарбекова 24-27 ноябрь күндөрү Өзбекстанда өткөн 18-20 жаш курактагы 76 килограммга чейинки салмактагылар арасында өткөн Билбоо күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпиондукта жеңүүчү аталды. Эскерте кетсек, Орусиянын Казань шаарында сентябрь айынын башында өткөн КМШ оюндарында Билбоо күрөшү боюнча кыргыз спортчулары 8 медаль алышкан. Алардын арасында Айжан Анарбекова күмүш медальга ээ болгон. Айжан Анарбекова Манас университетинин спорт илимдери факультетиндеги машыктыруучуларды даярдоо бөлүмүнүн 3-курсунун студенти.